поезд, учак, анан коомдук автоунаалар болот. Буларды башкарууда адамдын өзүнүн укугу жок. Мунун айдоочусу башка, летчиги башка дегендей. Демек, кое тур, токтой тур, мен намазымды окуп алайын дегенге мүмкүнчүлүгү жок. Ошондой учурлар болсо, ал ошол отурган жеринде эле каяка караса дагы, ошол унаа каяка карап баратса деле, има ишара деп коет. Има ишара менен намазын окуй берет. Мынтип кулагын кагат, майлайт, рукуу үчүн бир аз ийилип, сажда үчүн андан да ылдыйраак ийилип, ошентип намазын аткарат. Самолет конгуча, поезд станцияга жеткиче, кеме портко жеткиче намаз каза болот. Анда намазды каза кылбаш керек, окуш керек. Ал эми автомобилде көпчүлүк таксиде учурайт. Анда таксиден сураныш керек. Себеби автомобилдин токтош мүмкүнчүлүгү бар.